Assalamu alaikum dostlar, sizler менен Курук Трейд. Бүгүн биз сиздер менен Форексте жана обычный валютный параларда торговля кылабыз. Кечээнкү акыркы видеодо деген биз Форекстен позицияларды ачканбыз. Азыр ошолорду карайбыз, кандай болуп атат, эмне болуп атат. Так, бул жакта Форекске өтсөк. Форекс. Так, биздин позицияларыбыз полностью прибыльда турат туугандар. Так, алтын бизде $600 прибыль берип атыптыр. Ошондой эле биткоин $148 дейт. Эфириум $8 дейт. Так, биз бул жактан деген кечээкү видеодо мен силерге көрсөткөм. Биз бул жерде шорт позиция ачканбыз пониженияга. Так, эмне себептен шорт позиция ачканымды көрсөтүп берейин туугандар. Мынакей. Мурунку видеолордо биз анализ кылып, мен силерге айтып берген болчумун, эмне болуп атат, кандай болуп атат, рынок кандай кетип аткан. Эгерде бул жерден азыр ушул жерден эгерде бул жакты тешип, магы 91.800'төн биз бул жакка өйдөгө өтүп, жана ошондой эле закреп боло турган болсок, 91-дин үстүнө уже мына мисалы бул жактан чыгып туруп эле кайрадан келип, бул жерден тест кылып, уровеньди мындай кылып тест кылып туруп, андан кийин кете турган болсок, мен где-то примерно ушул жерлерден кайра узунуна 102ге чейин буюрса лонг позиция ачканга даяр болом. Ошондой эле пока ушул жакты тешип өйдөгө чыкпайча, менин кийинки локальный оюм бул биткоин боюнча 74 болуп атат туугандар. Ошондой эле эфириум боюнча менин жеке оюм бул ушу кийинки уровень 2400-2200. 2400-2200 туугандар. Кийинки лонг позиция. Мага чейин менин оюм только медвежий. Азырынча только шорт позицияларды карап отурам. Ошол туугандар, мынакей Форекс жөнүндө айтып бердик, көрсөтүп бердим позицияларымды. Кечээ күнү эле ачкан позицияларым турат ошол бойдон. Эчтекесин өзгөрткөн жокпуз, эчтекесин өчүргөн жокпуз, чапкан жокпуз туугандар. Мынакей ушул бойдон турат. Так. Бул жакка өтө турган болсок туугандар. Бул жактан деген биз азыр сиздер менен чогуу 5 минутный, мынакей 5 минуталык интервал менен 3 минутадан 5 минутага чейин сделка ачабыз достор. Так, бизге биринчи валютный паралар керек. Жерде пробой болуп атат, бирок бир аз неуверенный пробой болуп атыптыр да. Biraz неуверенный пробой. Так, ушул жерден биз макул покупкага 3 минуттага покупка ачып кое берели. Так, бул жакты көрсөк тренд менен ачсак болот бекен. Так. Бул уровеньге келип калыптыр достор. Бул жактан наоборот биз покупкага өзүбүзгө момент издесек болот экен туугандар. Так, бизге 5 минутта керек. Анткени бул жарым сааттык интервал. Ушул жактан биз 5 минуттага покупкага сделка ачабыз достор. Бул жакка да алып келе турган болсок, бул жакта да уровеньдерибиз бар экен. Так, бул жерде дагы тренду эле карасак болот экен. Тренду дагы бул дагы уже өзүнүн уровень сопротивлениясына келип калыптыр туугандар. Өзүнүн мурунку уровенине келип калыптыр. Так, бул жерден биз покупкага 5 минутта покупкага сделка ачабыз достор. Так, эмне үчүн ачтың бул жерден дегендерге туугандар, мына дагы бир жолу көрсөтөм.
көрүп кетейин. Тех анализ боюнча туугандар мынакей биз бул жакта уровень бар. Обязательно бул уровеньге келгенден кийин бир определенный убакытка по-любому отскок болот туугандар. Хотя бы бул жерге чейин отскок болушу мүмкүн. Кайрадан отскок болгондон кийин кайра бул жакка чейин. Уже кийинки ылдыйкы уровеньдерди, ылдыйкы жактагы ликвидностьти снимать эткени кайра артка сына кайтышы мүмкүн туугандар. Ошол үчүн биз ушул отскокко гана убактыбызды туралап сделка ачтык. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле бизде 7 минута калды. Бир жарым сааттык свечанын бүтөрүнө 7 минута калды. Биз позициябызды 5 минутага ачтык туугандар. Бул свеча бүткүчөктү биздин позициябыз уже буюрса жабылат. Өзүңүздөр көргөндөй любой свеча башында же этегинде обязательно өзүндө мындай куйрук калтырып кетет, тең калтырып кетет көлөкөсүн туугандар. Ушул отскокко уровеньге келгенден кийин сөзсүз түрдө бир определенный убакытка отскок берет туугандар. Ошол определенный убакыт эле мисалы жарым сааттык болсо 5 мүнөттөн 10 минутага чейин карасаңыздар болот. Ошондой эле эгерде 5 минуталык таймфреймден карай турган болсок, 5 минуталык таймфрейм менен биз эгерде точка входа издей турган болсок, мисалы бул жерлер боло турган болуп калган болсо 5 минутада, анда биз уже 3 минутага деле покупка ачсак болот. Анткени биз бул жерден бир аз эртерээк ачтык. Бул бир, анткени бул жакка чейин келип туруп кайра кетсе дагы биз жетишебиз деген ой менен ачтык. Бул бир. Экинчиси, жарым сааттык свеча бүтөйүн деп атат. Жарым сааттык свеча бүтөйүн деп ага 7 минута калды. Ошол дагы биз үчүн бир признак. То, что биз уже ачыла беришибиз керек. Анткени кийинки чыккан свеча дагы обязательно мынтип бир аз өйдөгө тест кылат. Азыр бизде 3 минутта убакыт калды туугандар. Так, аят чайны бизди минуска жаап койду достор. Аят чайны минуска жаап койду. Бул жакта позициябыз бар. Идеальный разворот алды туугандар бул. Мынакей. Өзүнүн бул уровеньине келди, уровеньден кийин определенный убакытка өйдөгө обязательно отскок берет достор. Ошону унутпашыбыз керек. Бул жакта 2 минутта убакыт калыптыр. Ал эми бул жакта болсо 1 минутта убакыт калыптыр достор. Туугандар, ошондой эле бизге Telegram каналга өтсөздөр, Telegram каналда мен мынакей VIP чатта балдарга, кыздарга бүт баарын түшүндүрүп берип айтып берем. Мынакей ошондой эле биз сигналдар менен иштейбиз. Бул биздин сигналдардын жыйынтыктары. Мынакей туугандар, бул кечээ кечинде иштеген кечки сессиябыздын жыйынтыгы. Мынакей бул балдардын жыйынтыктары. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көргөндөй эле бул балдардын жыйынтыктары. Мына достор. Мынакей реальный счет болгондо балансын жаап койгон экен, бул жакта мынакей сыналар. Ошондой эле туугандар, ар бирөө өз алдынча иштегенге үйрөнүшсө болот да ушул жактан. Биз полностью бүт баарын разбор кылып, ар бир кирген сделкаларыбызды разбор кылып, айтып берип түшүндүрүп турабыз туугандар мынакей. Полностью мынакей бул азыр торговля кылып жатат экен. Ошондой туугандар. Так, мынакей бул жакка жакындап калды. Биз деген убакытыбызды 3 минутага коебуз дагы. Азыр ушул жерден дагон алабыз туугандар. Жерден биз дагон алабыз. Так. 1, 2, 3. 3 минутага дагон алдым туугандар, 6 минут болду. Так. Бул плюс болуп берди. Жарым сааттык свечага өтүп карай турган болсок эмне болуп атат? Мынакей биз күткөндөй эле бул жактан жарым сааттык свечада мынакей обязательно бул келгенден кийин обязательно отскок берип атат туугандар. Евро чифайда дагы ушундай болушу мүмкүн. Мынакей азыр келди, отскок берип атат. Өйдөнкүдө бизде дагы даже өйдөнкү сделкабыз дагы буюрса илинип кетчүдөй болуп атат да бул жакта. 50 секунд убакыт бар экен дагы. Өйдөнкү сделкабыз кошо илинип кетчүдөй болуп атат. Азыр эгерде ушул позициялар полностью плюс боло турган болсо, туугандар, ушул менен торговлябызды токтотобуз. Калган информацияларды бизден Telegramдан өтүп, Telegramдан сурасаңыздар болот туугандар. Форекс жөнүндө дагы кененирээк маалыматты бүт баарын Telegramдан алсаңыздар болот достор. Ошондой эле биз декабрдын 1-инен баштап буюрса Форексте жана ушул жакта балансыбызды эки жакка бөлүп алып, $200 $2000 чейин сел кылып, жаңы жылга чейин иштейли деп жатабыз достор. Биз Форексте позицияларыбыз только криптовалютада болот азырынча. Анткени обычный фондовый рынокто деген азыр данный момент непоняток болуп атат, нестабильность болуп атат. Ошондуктан биз ал жактан ачып келебиз. Азыр данный момент биз Форексте алтында жана ошондой эле криптовалютада иштеп жатабыз.
Мынакей биринчи сделкабызда чогуу илинип кетти буюрса, плюс алдык. Эми азыр догонубузда плюс боло турган болсо, анда жирно плюс болобуз туугандар. Анда уже жирный плюс алабыз. Бул жерде ошол эң башкысы убакытты эле туура таңдап калыш болду туугандар. Убакытты туура таңдаш үчүн ар бир свечаны окуганды үйрөнүшүңөр керек. Ар бир свечанын өзүнүн бул бүтөйүн деп аткандан кийинки убакытын карашыңыздар керек да. Эгерде бул канчанчы мисалы 5 минуталык свеча бул жака келип, кайрадан артка отскок берейин деп калган болсо, уже уровеньге келип такалган болуп калса, сиздерде 5 минуталык свечанын бүтөрүнө 2 минутта калган болсо, мисалы сиздер деген анда сделканы 1 минутта ачсаңыздар болот. Анткени деген бул свеча бүткүчөктө бул обязательно бул жака окшоп откуп берет өйдөгө. Сөзсүз түрдө. Импульс болуп эле ылдыйга кетип калбаса. Азыр Телеграмда достор ар бир трейдерларга чуркап, анан бир каналдан бир каналга чуркай берсеңиздер, туугандар эч качан анда жыйынтык болбойт сиздерде. Бир эле адам менен иштеш керек, өзүңөргө бир наставник табышыңар керек туугандар. Ошол наставниктин айтканын угуп, кылганын кылып, ошентип азастан демо счет менен торговля кылып, демо счет менен практика кылып баштасаңыздар эле, буюрса баардыгы окшошу баштайт. Акыркы 1-2 плюс болду туугандар. Биздин балансыбыз 78 000 сом болду. Ошол туугандар, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Кийинки видео роликте көрүшкөнчө саламаттагыңыздар.